Саламатсыздарбы кыргыз элим? Ушул жерден көптөн бери сүйлөбөй калдым эле, негедир сүйлөгүм келип атат. Сүйлөбөсөм болбойт. Өзүм дагы бир аз ооруп атканмын. Мына Камчыбек Ташиев жөнүндө сүйлөйүн деп атамын. Камчыбек Ташиев кетери менен аялы аял дебей, эркек эркек дебей көтөрүлүп сүйлөп чыкты да. Адамда эрк болсо, адамда мына жүрөгүндө дух болсо, барында иштеп аткан кезинде сүйлөп чыгыш керек эле. Мо жерди сен жеп койдуң, мо жерди менчиктештирип алдың деп сүйлөш керек эле. Эми кеткенден кийин аябай эле артынан шыбап атасыңар, жамандап атасыңар, каралап атасыңар да. Мен кандай учур болбосун, Камчыбек Ташиевди колдойм. Мындай жүрөгүм менен колдойм, ачык айтканда колдоймун. Себеби ал иштеди. Ол өтө көп менет кырды. Мына Кыргызстан үчүн жанын бергенге чейин барды да, бул иштеди. Иштеген адамды мындай артынан сүйлөбөй, кичине болсо дагы иши өттү деп мындай кичине сыйлап коюш жокпу? Аябай эле жамандап чыгып атасыңар. Эми Кудай акы жанагы бир аял дагы чыгып атат, бир эркек дагы чыгып атат. Ушунчалык эле эркек экенсиң да. Эркек болсоң ошо иштеп аткан учурда мынагы зданияны менчиктештирип алды, мынагы жерди мынандай өткөрүп алды, баласы мынандай кылды деп неге сүйлөп чыкпадыңар? Неге эми кеткенден кийин артынан сөз кылып атасыңар? Бети жоктор, эки жүздүлөр. Өзү биз негизи мындай кыргыз эли мойнубузга алышыбыз керек да, биз өзү негизи эки жүздүбүз. Адамдын барында мындай пакта менен мындай сылайбыз дагы, кеткенден кийин мындай кылып туруп жаман сөз менен шыбайбыз да. Ошондойбуз. Эртеге азыр эми Камчыбек, анагы Садыр Жапаров бүт область райондорду кыдырып атат. Алла ыраазы болсун эле, Алла ыраазы болсун деп атасыңар. Эртеге карап турасыңар. Садыр Жапаров кеткенден кийин дагы артынан силер жамандайсыңар анычы. Жеп койду, Россияга өткөрүп берип койду, Кытайга мынаны мынтип сатып берди деп туруп чыгасыңар. Өзбекстанга сатып берди деп чыгасыңар. Мынчалык ичиңер тар, мынчалык 200 адамсыңар, мен мындай сүйлөбөсөм болбойт. Мен ооруганыма карабай сүйлөп чыгып атамын. Мына Камчыбек Ташиевди тынч койгулачы, ол бечараны тынч койгулачы. Ол өзү оорукчан бечара. Ооруганына карабай иштеп жүрдү. Бирок Кыргызстан үчүн көп эле салымын кошту. Камчыбек Ташиев өтө көп салымын кошту. Мен колдойм Мен о дүйнө, бу дүйнө, мен ал кишиге аябай ыраазымын да. Мен алар мага эч нерсесин өткөрбөсө дагы мен жүрөгүм менен колдоймун да. Бир кичине эле нерсесин көрүп алып, мен жамандап чыга албаймын. Адамдын жакшы жагындагы, жаман жагындагы бирдей айтып жүрсөңөр, эмне 200-дүүлүк кылып атасыңар, бети жоктор. Азыр дагы айтып алгыла Садыр Жапаровга кыйтыктарын, эртеге кеткенден кийин жамандабай эле койгула артынан. Салам кыргыз элим. Мынагы Ош областында Лөлүмала деген бир жер бар. Өтө чоң. Эми мен 2-3 күн болду ушул жака тез-тез өтүп атамын, бирок аябай өздөрүнчө уюшуп кандайдыр бир ушул Лөлүмала тынчыбай атат да. Бул жака биздин Оштун мэри бузулуп заманбап дом курулсун деген экен. Ошол нерсеге каршы чыгып атат. Ошол адам Лөлүмаладагы адамдарга айтамын, айланып кетейин, силер дагы Кыргызстандын жаранысыңар, биз дагы өнүгөйлүк, Кыргызстан өнүксүн. Бул Лөлүмала деген жер чоң, заманбап дом түссүн. Анан кийин аябай эле жыттанып кеткен. Аны жыты эми Кудай сактагыр, Ошту деле каптайын деп калды ошойт. Анан кийин ого каршы чыкпагыла, мыйзамга каршы чыкпагыла, мыйзам баарыбызга бирдей. Бир эле Лөлүмала эмес, бул менмин деген жерлерди бузуп, снос кылып, ордуна сонун заманбап домдорду куруп, элдерди сонун эле көчүрүп атат. Силер дагы көнүшүңөр керек ошол нерсегечи. Заманбап домдо жашайлык биз дагы. Анан кийин мына Ош өнүксүн, мындай өнүгөйлүк. Кандай түшүнбөйсүңөр? Мыйзамга баш ийгиле, каршы чыкпагыла. Силер дагы Кыргызстандын жаранысыңар, Кыргызстан өнүксө силерге дагы жакшы. Эми мына Кудайдан болуп силерге жумуш берди мамлекет жактан, дворник, башка жумуштарды, канча жылдан бери паспорт ала албай жүрдүңөр эле, паспорт берди. Мындай адамдын жакшылыгын билип, каршы көрсөтпөй, каршылык билдирбей, ошо жерди бергиле. Себеби бул өкмөттүн жери алып себеби оңдойын деп атат. Заманбап домдорду курат, ошол жака силерди көчүрөт, силерди эч ким кубай эле турат.
айланып кетейин, силерди эч ким кубайт ал жерден. Кайра эле үйүңөрдүн ордуна дом берет. Заман бап жашынакай домго жашаган кимге жетсин? Эми өлүм аланын жанынан өссөң, эми Кудай сактагыр жытычы адамдычы мээсин чаркай коет да. Анан ал жердин жери чоң. Анан канча жылдан бери эле беспредел эч кандай бир мындай жиналбаган, чачылган мусор болуп кеткен, ал өлүм алан мусоркана болуп кеткен. Өзүңөрдүн малаңарды ушул убакка чейин жыйнаган эмессиңер, тазалаган эмессиңер. Анан эмне себептен мыйзамга каршы чыгып атасыңар? Ош өнүксүн, биз ошол жашоого көнүп калды деп атасыңар. Көнбөйсүңөр. Биз дагы өнүгөйлүк. Кыргызстан өнүксүн, заманбап домдор курулсун, салбыраган жерлер бузулсун, талкаланып, ордуна келисин. Каршы чыкпагыла мыйзамга. Салам туугандар, бул ТикТокто болгон уруштун окуясын айтып берейин деп атамын. Мынагу аккаунт Кайфарит, мынагу аккаунт Темурлан да. Бул Темурлан деген ошол бир баланын сүрөтүн коюп алып, же аял эмес, же эркек эмес, өзүн көрсөтпөйт, сүйлөбөйт да. Анан бул Темурландын жүзүн мынагу Кайфарит деген бала, жаш эле бала экен, 96-жылкы бала экен. Жүзүн ачып, жанагы кыздарды алдаганын, ушуга окшогон бир мошенник иштерин кармаган үчүн бул Кайфаритти аялга чыгарат экен. Негизи бул Кайфарит бала, мен өзүм связдан сүйлөштүм, бул бала экен. Могу Темурлан деген же аял эмес, же эркек эмес да. Же сүйлөбөйт, же өзүнүн мондай капатасын көрсөтпөйт. Көп кыздарды алдайт экен. Ошонун үстүнөн түшкөн могу Кайфарит экен да. Анан кийин мынагу түбүндөгү сүрөт Айхан деген Темурландын сүйлөшкөн девушкасы экен. Айтор бул аял бир 50 жаштан өтүптүр да, мен билишим бойдон. Бул Темурлан деген бир же лесбиянка, же бир аял да. Башка варианты жок. Анан кийин ТикТокто ушактарды таркап жүргөнүн себеби Кайфарик аял, ошол аккаунттун бардыгын Кайфарик ачкан деп, мынагу Айхан менен Темурлан бунун үстүнө жөнү жок эле жала жабып, курдомат коюп атат. Анан кийин ошо Темурланга айтам, мынанда 10 жериңди кыспайсыңбы? Же лесбиянкасыңбы, же катынсыңбы, чыкпайсыңбы жашоого, мындай связга чыкпайсыңбы? Кайфарикко чыкты. Мен эркекмин деп эле чыкты связга. Просто мындай эфирге кошулбайт экен. Мени эч ким көрбөй эле койсун дейт, мындай жашоодо связга чыкты ал балачы. Анан сен көрүнгөн кыздарды алдап жүргөнүңдү, абириңди ачып, анчалык кыздарды ыйлатпа, кыздарды көп какшатып койдуң деген үчүн сен Кайфаритти аялга аял деп атыпсың. Аял деле эмес экен, бир жашынакай эле жаш бала экен, 96-жылкы деди ошойт. 96-жылкы Дастан дегенби, ушундай аты, ушундай бала экен, корочечи. Анан кийин мынагу Айхан деген эми сага Кудайдын эле алы жетпесечи, пенденин алы жетпейт да сагачы. Пенденин алы жетпей калды. Сен өзүң окшогон мындай аябай мындай жаман бир характериң бар экен да. Жанагындай жөнөкөй, мындай простой адамдарды аябай кемсинтип сүйлөйт экенсиң, басынтып сүйлөйт экенсиң, айтор караңгы депчи. Алдыгы лесбиянка эриң келбейт, жигитиң. Айтып коеюнбу? Ал себеби аял. Өзүң көрсөтпөйт, мен аны мен связда сүйлөшпөйсүң. Мен алдыгы Темурланын 5-6 жылдан бери тааныймын. Ол ошентип кыздарды алдайт аны. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Ушул жерден дагы ачуу чындыкты айтайын деп атамын. Ушул TikTok тармагында бир аял, бир инвалид балага, экинчи топтогу балага кайрымдуулук деп эфир жасап, акча жыйнап алып, бир контейнер үй алып берет. Анан кийин ол бала экөө өз ара келише албай калганда жини келип жана үйдү алып кетип калат. Анан кийин ошол аялга айтайын деп атамын, Айда деген бир Кудайдан коркпогон бир акмак адам экенсиң эле деп айтайынчы. Ошол майып балага теңелип, ал экинчи топтогу майып болсо, ата-энеси жок болсо, ошол майып балага теңелбей эле койбойсуңарбы деп айтайын дедим эле. Кудайдын бир улуу күнү келатат, Курбан айт келатат. Кудайдын улуу күнүндө ушундай иш кылсаңар, анда силерге сөз жок.
Анан кийин дагы коркутасыңар. Силер жазсаңар прокуратурага жазамын, сотко жазамын деп адамдарды четинен коркутуп алсыңар. Прокуратураңарга жазгыла, сотуңарга жазгыла. Мыйзам баарыбызга бирдей иштейт. Гейсиң, кедейсиңби, байсыңбы, инвалидсиңби, тазасыңбы, баарыбызга иштейт. Эми ошол жетим баланы чыркыратпай эле койсоңор болот эле дей. Бир Кудайдан коркпогон бир намарт адам экенсиңер. Анан айрымдагы адамдар жазып атат, контейнерди алып кет, бул жакшылыкты билбейт. Мээси жок көкмейлер деп айтамын. Аны Аллах Таалам ошондой кылып жаратты. Ал экинчи топтогу майып бала алчы. Бизге окшогон таза эмес. Аллах Таалам бизди таза, ден соолугубузду 12 мүчөбүздү таза кылып жараткан. Бирок Аллах Таалам аны ошондой кылып жараткан. Ал жаш бала кыял болот. Азыр бирөөнү сөгүп алат дагы, бир аз туруп кайра эле жалжалаңдап күлүп сүйлөй берет экен. Ошондой. Эми ушул майып балага теңелип, кайра контейнердин алып, кайрымдуулук кылып, анда элдин акчасын отчетун бербейсиңерби? Элден канча миң акча жыйналган, анан кийин мен салганмын, мен $100 салганмын, мен Америкадан салганмын, ушу контейнерге деп чыркырап комментариядан жазып атат. Анда элдин отчетун бергиле, канча миң акча чогулган, ошол акчасын өзүн берип туруп анан контейнерди алып кеткиле анда. Алып кеттиңер, бирок акчасын отчетун берип койгула силер дагычы. Бир жетим баланы эмне мынча чыркыратасыңар? Эмне мынча чыркыратасыңар? Байкуш Кудайдын зары болуп жаш баладай, жаш балада ыйлап атат, отуруп алып. Кече жамгырда ушундай таштадыңар. Жамгыр жаап атат, окат тамак ашы менен эле көчөгө таштап атып эле контейнер үйүнө алып кетип калдыңар. Бул нерсеге мыйзам жокпу? Мына күч органдар силер карап берсеңер болбойбу? Мыйзам жокпу? Жетим балдар, жетимдер чыркыратып көчөгө таштатып коюп жүрө бересиңерби? Силер дагы мыйзам чегинде кылгыла да. Ал аял болсо бардыгын эле таныш билиш кылып эле, ана менин палан жерде палан танышым бар, сотто мына жеринде танышым бар деп чыгат экен. Адамдарды коркутуп келет экен. Силер дагы карап бергиле да күч органдагылар. Силер эмнени карап атасыңар? Бир жетим баланы чыркыратып коюп отурасыңар. Ошол элден чогулган акчасын отчетун берсин анда. Элге берсин, канча миң чогулган, эмне болгон, ал акча каяка кеткен.